жакын кыз бизде тарбияланат. Жакшы, бул эми арт шоу деген эл аралык фестиваль жөнүндө айтыңыздар. Кантип ошол жака катышып калдыңыздар? Ооба. Арт шоу эл аралык конкурсуна биз Казакстандын организаторлорунан чакыруу алганбыз. Биздин коллективге чакыруу беришкен атайын. Жеке эле Кыргызстандан биздин коллектив эмес, мен өзүм федерациянын президенти болгонуна байланыштуу Кыргызстандан 3 би группасы барган. Бул биздин Кыргыз Республикасынын циркинин гимнасткалары, Кыз жибек элдик би ансамбле жана Токмоктон Элнур би студиясы барып катышып келген. Делегациянын башында мен өзүм жетектеп барып келдим. Кыргызстандын делегациясы арт шоу эл аралык сынагында абдан чоң результат көрсөтүштү да Кыргызстан атынан. Кыргызстан атынан барган 5 номер тең байгеле орунга ээ болуп, экөөсү баш байге гран-прини алып келди. Бул биздин Кыз жибек элдик би ансамблинин кыздары жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын циркинин гимнасткалары баш бейгени алып келишти. Эң сонун. Абдан жакшы кыздар менен. Ооба. Кыздардан Сезим Хорезм биин бийлеген экен, Бул бий менен канча убакыт машыгып анан ушул ийгиликке жеттиңиз? Бий менен мен негизи өзүм 4-класстан баштап машыгам. Бирок бул Хорезм биин деген коюлганына 2 жыл болуп калды. Анан кийин ошол эме солист катары чыкканым деген 1 жыл болду. Солист катары чыгып, ушу сценада выступать этип атам. Эң сонун. Жалгыз бийледиңиз демек бул сынакта, Атаандаштарыңыз күчтүү болдубу? Атаандаштарым күчтүү эле болду. Коркунучтуу да болот экен, абдан көп болгондо, башка өлкөлөр болгондо, бирок Кыргызстандын намысын коргош үчүн аракеттендим. Эң сонун, баракелде. Аракетке берекет деген ушул, мына жыйынтыгында сонун бир орунга жетип отурасыз. Баягы командалык топ менен баягы катышканга караганда жалгыз катышкан өтө эле кооптуу болсо керек бир топко чейин эле. Толкундандыңыз да. Ооба, албетте кооптуу. Анткени деген аларды карап мындай бири-бириңди өзүңдү поддержка болот да. Анткени жалгыз болгондо деген аябай коркуп мен азыр туура эмес кылып салсам, эме өзүм эле күнөөлүү болом депчи. Бирок бир чети жакшы да жалгыз бийлеген, өзүң каалагандай. Импровизация кылып кетерсиз. Импровизация кылып кетирсе, эч ким билбейт да тура ушундай. Ошого жол бересиздерби сиздер? Эгер жаңылып барасы өзү импровизация кылып кетсе, бул жаңылыштык болуп эсептелбейби? Би жаатында мындай да, эгерде солистка болобу, эгер адашчу болсо сахнадан, ал өзү импровизировать этип кетиш керек да. Эгер импровизация кылганды билбесе, ал бийчи эмес демек. Мына көрдүңүзбү? Кичинекей бийчибиз Акмарал. Кайсы бийди бийледиңиз? Аккуу бийин бийледик. Эң сонун. Кандай бийледиңиз? Казак элинин сахнасы кандай экен? Толкундануу болдубу? Сахнасы чоң экен. Жакшы эле бийледик деп мен ойлойм. Кантип айтсам, бизге да жакты, толкундаанда анча деле болгон жок. Бизге жакты баары. Акмарал белгилей кетсек ушул бир жерде Акмарал биздин бул группа негизи июнь айында 2022 жыл бизге аябай жемиштүү жылдардан болду. Кремлевский дворецтен Россиядан чакыруу алып, биз ошол жака барып, Звезды над Москвой деген эл аралык сынакка катышып, ал жактан да Кыргызстандын капчыгына 15 мамлекет катышкан конкурста күмүш байгени алып келгенбиз да, күмүш медалыбыз бар бизде. Ошол баракелде. Звезды над Москвойдон алып келгенбиз. Кандай сонун. Топ менен бирок, Топ менен барып, 13 кыз менен барып, ал жактан күмүш байгени алып келген. Ал жакта аябай чоң бир эме болгон, ат салуучу болгон да. 15 мамлекет катышкан. Кайсыл бий менен бардыңыздар? Ал жака жалын бий менен барып катышканбыз. Нукра кыргыз тили. Жакшы, мына ошол Кыргыз Республикасында элдик эстрадалык бийчилер федерациясы бар экенин биз жаңыдан угуп атабыз, бирок ишмердүүлүгү 19-жылдан башталган, Кандай максатта негизделип, кандай ийгиликтер жаралып атат дагы башка? Федерацияга президент болуп шайланганыма быйыл 3-жыл болду. Биздин федерация Кыргыз Республикасындагы ошо бийчилерди колдоо, хореографтарга повышение квалификация жана ошондой эле конкурс иш-чараларды өткөрүү негизинде ачылган. Билесиздер, бизге маданият тармагы ичине алсыраганда байланыштуу хореографтардын билимин жогорулатуу, бийчилерди көтөрүү боюнча ушу сынактарды өткөрөбүз, бийчилердин ишмердүүлүгүн көбөйтүү, чоңойтуу, жайылтуу боюнчачы. Азыр 3 жылдан бери эң жакшы жетишкендиктерге жетишип, республикалык, эл аралык сынактарга чейин бийчилерди алып барып келип атабыз буюрса. Эң сонун. Федерациянын курамына кайсыл бийчилер, кимдер кирет? Федерациянын кимдер кире алат? Федерациянын курамына
Кыргыз Республикасындагы бий ишмердүүлүгүнө тиешеси бар коллективдердин баары мүчө болуп кире алат. Жеке болобу, мисалы бизде государственный мамлекеттик дагы бий ансамбльдер бар, алар дагы кирсе болот. Балдар жана өспүрүмдөр чыгармачылык борборлор бар. Бизге азыр кирген федерациянын курамына кирген 117 бий коллектив бар Кыргызстан боюнча. Федерациянын курамына кирип азыркы тапта биз менен чогуу иш алып барган 117 коллективибиз бар. Федерацияга мүчө болуу алар үчүн чоң ийгиликке жол ачат, албетте жол ачат. Себеби федерация жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк федерация менен биргелешип иштетип, 74 мамлекет кирген Италиядагы эл аралык бийчилер федерациясынын мүчөсү болуп саналат биздин Кыргызстан федерациясы. Жакшы. Сынактарга да сиздер аркылуу кетет экен да? Сынактарга да биздер аркылуу, ушу биздин эле Маданият министрлиги аркылуу кетет. Акмарал, сен өзүң эле бийлейм деп айттыңбы же ата энең алып бардыбы бийге? Өзүм эле бийлейм дегем. Бийдин эмнеси жагат сага? Бийдин мага харизматизм дегендер ушулар өзүмө да кичинекейимден бери жакчу, кичинекейимден бери бийлеп жүргөм. Бирок мен эч жерде выступать этчү эмесмин. Мен үйдө эле өзүм бийлеп, өнөрүмдү көрсөтүп, аны ата энемдер танцга барасыңбы деп сураган, мен болсо барам деп ушундай Кыргыз Республикасынын народный бий ансамблинин Кыз жибек деген ансамбльга киргем. Бийлегенден кийин аябай сонун сезип каласыңбы өзүң? Ооба. Анда бизге бийлеп бербейсиңерби? Аккуу досторуң дагы келген турбайсыңбы, Ооба. Келиңиз анда бул жака чакыралы. Ооба. Жалпы биздин кыздарды ортого чакыралы дагы мына ушул жерден жалпы теле көрүүчүлөр менен чогуу чаран Кыз жибек бий ансамблин, бийин көрсөк деп турабыз. Аккуулар, кичинекей аккуулар. Эмесе? Назар таштаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр.
шаарында арт шоу деген эл аралык фестивалга Кыргызстандан бийчилер катышып байгелүү кайтышты. Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин гимнасттары Темир кыздар шоу номери менен жана Кыз жибек элдик бий ансамбль ушул Аккуу бии менен баш байгени багындырышты. Ал эми Ибраимова Камила уйгур бии менен, Элнур бий студиясынан өзбек бийи, Калетова Сезим харизм бии менен ошол 3-чү орунду багындырышты. Айтор мындай биринчи орун, ооба, биринчи орун багындырышты. Айтор айтып санап өтсөк, ушунчалык бир ийгиликтүү кайтып келген экенсиздер. Демек, биз буну менен эмнени айткыбыз келет? Кыргызстанда бий өнөрү өнүгүү жолунда. Ооба. Сиздерге ийгилик каалайлы, келгениңиздерге чоң рахмат айталы.